Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoat, musulmon inson birovga ta'sir berib yashash kerak. Ayva ta'sirli bo'lib yashash kerak. Boshqa din o'killarining ta'sirlanib qolmash kerak. Musulmon o'zining axloqi bilan, yurish turish adabi bilan, muomalasi bilan boshqa din o'killarini ta'sirli bo'lib yashash kerak. Alarning yurim turumundan musulmon ta'sirlanib saboq olib qolmash kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه. Peygamberimiz aytdi, sizlerden özünürde İslam degen en mıqtı Allah özü razı bolup düşürüp bergen İslam degen dininger tursa dağı, iman degen en mıqtı joğuk dengeldeki işeniminger bolsa dağı, Kur'an degen kitebinger tursa dele, sizlerden başka din öküllerinin madaniyatına, saltına, qaada saltına жақындашып жашағыңар келе береді, ерчіп жашап қаласыңар. Алғаш сөм жақындайсыңар, анан қарыш жақындайсыңар, анан құлаш жақындап барып, аларға тең ата болып қаласыңар. Жада қалса алар баштары батпаса беле кескелдіріктен, түлкүнүн, қашқұлақтын, бөрүнүн, қойондун ийине башын салып жашаса, силердин башыңар батпаса деле, ошолор салып атпай башын, бізделе бір башын салып көрбөйлүбү деп башыңарды батпаган ийинге тыгып каласыңар бир күн. Сахабалар, я Расулаллах, ан-насара вал яхуд, сиз сөз кылып жаткан православтар менен еврейлерби деди. Peygamberimiz aytты, ова, андан башка кимди айтмакмын? Bizde İslam деген din var. Allah'ın bir jana бар экенине гайыпка ишенген ыйманыбыз бар. Biz ушунубуз менен сыймыктанышыбыз керек. Ушуну менен өзгөлөрдөн өзгөчөлөнөбүз. Biz аларга эмес, алар бизге элчиш керек. Анткени biz Allah өзү ыраазы болуп тартуулаган динде жашап атабыз. Allah düşürgen Kur'an kitabını karmanı atavız. Allah'ın bir jana бар экенине ыйман келтирип жашап атабыз. Bizde аймагыбызда, бирле bizde эмес, дүйнө жүзү боюнча азыр Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туулгандыгы тууралуу маалыматты кененирээк, тереңирээк түшүнөйүн, чукурраак казынып окуюн деген маанайда көпчүлүгү өмүр бою ачпаган, жылдап ачпаган китептерин, пайгамбардын өмүр бою жазылган китептерди ачып окуп калышты. Маулид, пайгамбардын туулган күнүн же айын белгилөө, ал албетте бид'ат. Бирок биз пайгамбардын туулган күнүн өткөрүүдөн максат ал жөнүндө тереңирээк маалымат алалы. Жашообузду пайгамбарыбыздын жашашына окшотойлу, жакындатайлы, анын баскан изинен басайлы деген максатта биз пайгамбардын өмүр баянын тереңирээк окуйлу, пайгамбарга көбүрөөк салават айтайлы деп жарыш жарыялап атабыз. Биз мындай жумалыктарды куттуу жумалык деп атайбыз. Пайгамбардын аты аталып аткандыгы үчүн, пайгамбарыбызга салават көбүрөөк айтылып аткандыгы үчүн жумабыз дагы куттуу жана берекелүү болсун деп куттуу жумалык деп атабыз. Бирок бир жана же эки жума мурда Америкада кара жумалык өттү. Ал кара жумалык эмне? Black Friday деген Anglizce at menen kara jumalık öttü. Amerikanın özünün жазылбаган мыйзам менен жаңы жылга жакын өтпөй калган товарларын
арзан баада кылса да өтпөй калганлыгы үчүн чоң мул, чоң супермаркеттерде талап тоноого коет. Ана адамдар бекер эле телевизорундагы, азык затындагы, башка затында эле талап тоноп кете берет. Андай адат бар аларда, жазылбаган мыйзам бар. Ошону менен азыр дүйнө жүзүнө чоң көрүнөк жарнактарда кара жумалык деп жазылып атат. Ал кара жумалыкты алар жазганын дагы бир себеби Египетте кече жума окуп жатканда кичине адам өлтүрүү фактылары табылып калгандыгы үчүн кара жумалык деп, жуманы кара жумалык деп койду. Биз ал жумаларды кара жумалык дебейбиз. Биз куттуу жумалык пайгамбарыбыздын туулган айы болуп атат. Биз пайгамбар жөнүндө маалымат алып атабыз, ага көбүрөөк салават айтып атабыз. Ал жөнүндө китептерди кайра барактап окуп атабыз. Ошон үчүн биз үчүн бул куттуу жумалык. Биздин Кыргызстанда да ошондой кара жумалык деген жарнактар турат. Арзандатылган дүкөндөрдө акция жүрүп атат десе, барып кара жумалык деген дүкөнгө кирип товар алгандан уял. Кайсы бир көчө айтпай эле коюн, кайсы бир көчөдө менде шоколад турганда мага бейиштин эмне кереги бар деген кафе бар эле. Менде шоколад турганда мага бейиштин эмне кереги бар деген кафе бар эле. Ошого мусулмандар дагы кирип тамактанышат эле. Шоколад үчүн бейишиңди жок кылып сатып бересиңби? Арзандатылган бир товар үчүн жуманы кара жума деп атап коесуңбу? Болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн ичинен Аллах Таалага эң сүйүктүүсү ал жума күн. Ал күнү бүтүндөй күнөөлөр кечирилет, бейиш эшиктер ачылат. Мусулмандар жыйк жыйма болуп мечиттерде жума намазын окушат. Ал күнү адам жаралган, ал күнү бейиштен түшүрүлгөн, ошол күнү тообасы кабыл болгон, жума күнү кайра кыямат башталат. Жума күнү кайра тирилебиз. Ушулар кара жумалык биз үчүн. Дуабыз кабыл болуп атса, күнөөбүз кечирилип атса, дагы кайсы? Эмне үчүн дагы кара жумалык? Биз үчүн бул жума куттуу жумалык деп эсептелет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 14,5 кылым мурда силерде ислам деген дин, ыйман деген эң жогорку сезим турса деле башка дин өкүлдөрүнүн маданиятына калыптанып эркин жашагыңар келет. Алар башын суурдун ийинине тыгып жашаса, силердин башыңар батпаса дагы ушулар салып атат эмеспи, биз деле бир салып коелучу деп, аларды туураныш болуп, аларга ээрчип каласыңар. Оң бутуңдагы бут кийимге сол бутуңдагы бут кийимди теңештиргенде бирдей чыгып калгандай жада калса силер исламда жашап атып, алардын маданияты менен жашап каласыңар. Дейт пайгамбар. Bizde özümüzün madaniyatımız var. Bizde özümüzün ezellikten gele жаткан Kırgızdın özünün kada saltı, ürf, adatı İslam menен жуурулушуп калган. Ошону менен жашай берейли. Жумалыкты биздин ата бабаларыбыз эч качан кара жумалык деген эмес, жума деп келген кадимкидей эле. Куттуу жумалык деген. Жумаңыз куттуу болсун, жумаңыз берекелүү болсун деген. Анын үстүнө кошул ташыл Рабиул Аввал айынын бүгүн 11-и. Эртең бейшемби күнү 12-си болот. 12-синде пайгамбар жарык дүнүйөгө келген. Пайгамбар жарык дүнүйөгө келген жумалыкты кара жумалык деп кандай тилиң барат? Мусулман катары, пайгамбардын үммөтү катары. Кел, алар не деп караласа дагы, биз пайгамбар жөнүндө тереңирээк маалымат алайлы дагы, пайгамбарга эсепсиз салаваттарды айтайлы дагы, бул биз үчүн куттуу жумалык деп жарыялайлы. Амин. Аллахумма иннека афуун карим. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله. السلام عليكم